Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 каналдын оосунда 7 күндөгү программа өтүп бараткан аптанын негизги окуяларын талкуулайбыз. Бизде конокто Кубан Абдымен, белгилүү журналист жана саясаттануучу. Жаңылыктарды мен 3 топко бөлүп алдым, жазып, азыр биринчи топту жаңылыктарды окуп көрөйүн. 24 сентябрда президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттардын жалпы ассамблеясынын 29 сессиясында чыгып сүйлөп, адамзат согушка эмес, билим берүү менен медицинага инвестиция кылыш керек деп билдирди. Анын алдында 22 сентябрда ошол эле Бириккен Улуттардын сессиясынын алкагында Кыргыз президенти Келечек саммити деген форумга катышып, анда дагы сөз сүйлөдү. Бириккен Улуттардын жалпы ассамблеясынын 29 сессиясында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын мамлекеттик катчысынын ордун басары Джон Босс менен Нью-Йоркто жолукту. 27 сентябрда Бишкекте өткөн тегерек столдо омбудсмен Жаманбаева Маданият министрлигине кайрылып, жала жабуу тууралуу мыйзам долбоорун кайра карап чыгууну сунуштады. Депутат Исхак Масалиев болсо мыйзам долбоорун такыр эле артка чакыртып алуу керектигин айтты. Президент Садыр Жапаров бүгүн Кабар агенттигине интервью берип, мыйзам долбоорун артка чакыруунун кереги жок, бирок айып өлчөмүн азайтса болот деп билдирди. Калп маалымат тараткандар көбөйүп кетти деп президент Азаттыкты мисалга келтирди. Бишкекте 26 сентябрда өткөн экономикалык конференцияда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чыгып сүйлөп, экономикада Кыргызстан илбирс секиригин жасады деп билдирди. Жекшемби күнү Созак чөлкөмүндө өткөн шайлоодо 10 000 добуш менен Алтынбек Кылычбаев жеңди деп табылды. Жогорку кеңештеги орун июлда Тазабек Икрамов мандатын тапшыргандан кийин бошогон. Ушулардын ичинен Бириккен Улуттардагы окуялар негизги го. Албетте. Кандай деп ойлойсуз? Деңгээлдеги абдан маанилүү окуялардын бири болуп атат. Менин билишимче, бул Бириккен Улуттар уюмунун 195ке жакын мамлекеттин ичинен 150 мамлекеттин алдыңкы жетекчилери катышыптыр. 40 президенттен көбүрөгү барган экен мамлекеттердин, анан 100ге жакын өкмөт башчылары барыптыр. Калгандары тышкы иштер министрлик жетекчилери барган экен да. Албетте бул БОнун сессиясы тарыхый мезгилде болуп аткандыгы ысаларсыз. Эгерде баарын байкап көрсөк, абдан актуалдуу бүгүнкү күндүн чоң маңызын түзгөн темаларды талкуулаганга чакырылган сессия деп айтсак болот. Анын ичинде мына Украинадагы болуп аткан согушка байланыштуу президент Зеленский да барган экен, Байден да барып сүйлөдү, башка мамлекеттин жетекчилери да барып сүйлөдү. Анын арасында Орто Азия мамлекеттеринен 2 президент барыптыр. Бирөө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, экинчиси Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон болуп. Экөө абдан жакшы темадагы докладдарды жасады дагы. Анын ичинде албетте Кыргызстанга абдан маанилүү боло турган тема бул көптөн бери Кыргызстан аракет кылып, бирок колдоо таппай келген ошо туруктуу коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүнүн курамына киремин деген экинчи аракети болуп атат. Эми азыр канчалык деңгээлде буну колдой тургандар көбөөрүн айтыш кыйын, бирок ошентсе дагы аракет бар экендигин байкайбыз. Себеби буга чейин азыркы президентке чейинки жетекчилер барып сүйлөгөн эмес бул тууралуу. Тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү, башка деңгээлдеги жетекчилер барып ошо Кыргызстанды туруктуу эмес мүчөсүнө киргизгенге уруксат сурап, ошо алсаңар болот эле добуш бергенге койсоңор болот эле деп чакырган. Бирок биринчи жолу Кыргызстандын президенти барып ошо Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрүнүн курамына кирсе абдан жакшы болот эле. Бул деген докладын ошо окуган Бириккен Улуттар уюмунда окуган докладын карап көрсөк, абдан маанилүү сөздөр айтылган экен. Анын ичинде ошо азыркы учурдагы саясий кырдаалдагы, жалпы өнүгүүнүн кырдаалдагы, анан азыркы замандагы көп өзгөрүүлөрдүн тез ылдамдыкта бараткандагысы дагы айтылган экен. Ошонун арасында Кыргызстанга окшогон бир топ мамлекеттердин кызыкчылыгы эске алынбай, өнүгүү бир нукта түшкөн бойдон өзгөрбөй атат. Ошондуктан көпчүлүк учурда теңсиздик пайда болуп атат.
бул бир топ элдердин, бир топ мамлекеттердин кызыкчылыгы сакталбай атат. Ошон үчүн алардын кызыкчылыгын сактай тургандай бир кадамга барышыбыз керек. Биз ошондой туруктуу эмес мүчөлөрдүн курамына кирсек, ошого маселелерди көтөрүп турмакпыз. Бир жолу Пакистан менен эметти окшойт, Атаандаш Пакистан өтүп кеткен. Өтүп кеткендегиси албетте баягы ошо кездеги мамлекеттердин арасындагы талаш тартыштын арасында кимди колдойбойбуз дегенде Пакистандын министри келип бияка Бишкекке үстөмдүгүбү же болбосо аларды колдой турган мамлекеттердин көптүгү алдыга чыгып кеткенде, Кыргызстан ал кезде тажрыйбасы жок болгондуктан эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү азыркы учурдагыдан төнөөрөөк деңгээлде өткөргөндө. Андыктан бир топ мамлекеттер колдогону менен көпчүлүгү башка мамлекетти колдоп кетип атат. Азыр эми президенттин өзү айтып аткандагысы, баарыбыз байкап атпайбыз, азыр Кыргызстандын өнүгүүсү дүйнөлүк деңгээлде мындай сенсацияны жаратпаса дагы ошого окшогон бир кадамга түшкөндөгүсүн азыркы бийликтин өкүлдөрү өзгөчө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтканына караганда, эл бирсекирик деген термин бекерден айтылган жок. Чындап келгенде эле азыр Фейсбуктагы, башка социалдык тармактагы жазылгандарды окуп көрсөк, 3 жылдын ичинде 30 жылда жасалбаган нерселерди жасаганга үлгүрдүк. Бул эми чындап келгенде бир топ секирикти жараткандагысын даңазалап атат, ошону көрсөтүп атат да. Андыктан муну башка мамлекеттер каалайбы же каалабайбы барып тааныш керек, көрүш керек, билиш керек. Билбесе ошону изилдетип, жок дегенде Кыргызстан тууралуу көбүрөөк тереңирээк маалымат алса, колдогондор көбөйөт деген ниет менен чакырык түрүндө айтылып атат да. Эми байкап көрөбүз, эгерде ошо 10 мамлекет алмашыш керек экен, ал жерде ошо туруксуз мүчөлөрдүн курамы 2 жыл сайын алмаштырыш керек экен. Бул эми Кыргызстан азыр ошо шайлана турган болсо 27-жылдан башталат да. Бирок ошентсе дагы азыр даярдык процесси жүрүп атат. Анан качан добуш берилет, ага чейин дагы көп мүмкүнчүлүктөр бар. Дагы бир топ мамлекеттерди өзүбүзгө тарта тургандай да мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Аз байкап көрсөк, мына Жээнбай Кулубаев Нью-Йоркто жүргөндө эле, андан кийин Мурат Азимбакиев ошол жакта азыр деле жүрөт. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү бекеринен жүргүзгөн жок. Менин оюмча ошо президент Жапаровдун сунушун колдоп, бизди добуш бергенге чакырып атат да, бизди колдоп бергиле деп чакырып атат. Демек, ушундан натыйжа чыга турганга жол ачылып аткандагысын көрөбүз. Эми албетте азыркы кырдаал туруксуз. Бүгүн бир моментте турсак, эртең кандай ушуга алып келебиз, эмне болуп кетет, аны ачык эми. Бирок ошентсе дагы аракет болмоюнча биз өзүбүздүн максатыбызга жете албайбыз да. Андыктан ошо айтылган сөздүн бардыгы албетте бул абдан маанилүү окуя деп ойлойм. Бул Кыргызстандын азыркы учурдагы эл аралык деңгээлдеги чоң бир кадам жасагандагысын даңазалап көрсөтүп турат да, далилдеп. Абдан кыска балким мындай анткени башка дагы темалар бар. Мына жала жабуу боюнча мыйзамды кандай деп ойлойсуз? Талкууланып атат, азыр кабыл алына элек, бирок президент интервью берип айтып атат. Азыр дүйнө жүзүндө ушул маселеден мындай терең изилденип атат дагы, көп нааразы болгондор күчөп атат да. Анткени социалдык тармактарга далилденбеген, эч бир далил жок, жөндөн чыккан маалыматтар көбөйүп атат да. Ошол себептен бир эле Кыргызстан эмес, башка мамлекеттер дагы ошого чек кое тургандай кадамга барып атат. Менин оюмча бул кадам азыркы учурдун талабы. Бирок албетте мындан аша чаппаш керек. Аша чапканда буга чейинки коюлган сунуштардын арасында карасак, күнөө тагуу суммасы азыркы Кыргызстанда иштеп аткан журналисттердин көтөрө албай тургандай суммасы экен да. Антан аны азайтса болот, бирок менимче бул деле көп жардам бербейт. Мында башка да бир чакырык болобу, негизинен туура эмес маалыматты тараткандарга коомдун өзү реакция кыла тургандай, ошону тизгинге ала тургандай кадамга барыш керек да. Мыйзам менен иштегенде албетте мисалы үчүн Кыргызстан тууралуу Кыргызстандан эмес жазып аткандарды эмне кыла алабыз? Андайлар көбөйүп баратат. Тем более байкап көрсөк, Кыргызстандан чыгып алып, чет жактан анан Кыргызстанды жамандап аткандар чыгып атат. Ошонун бардыгын бир тартипке кире турганга албетте мыйзам менен эле чектелбеш керек. Рахмат. Экинчи жаңылыктардын экинчи тобуна өтсөк, мен тизмесин окуп көрөйүн. 25 сентябрда Жогорку Кеңеш мурдагы президент Аскар Акаевке экс-президент деген макамды кайтарып берүүдөн баш тартты. Андай макамдан Акаевди 10-жылы убактылуу өкмөт декрет менен ажыраткан.
Президент Садыр Жапаров 26 сентябрда Кабар агенттигине интервью берип, Акаев тууралуу Жогорку Кеңештин чечимин колдоду жана Апас Жумагулов жөнүндө дагы айтты. Андан бир апта мурда 19 сентябрда ынтымак ордодо Апас Жумагуловдун сүрөтү ачылган. 26 сентябрда Бир Дүйнө Кыргызстан уюму министрлер кабинетин сотко берип, чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам даярдоо менен ал ыйгарым укуктардан чыгып кеткен деп күнөөлөдү. Жекшемби күнү Кочкордо Геннадий Базаровго эстелик тургузулду жана Чолпон кинотеатрына Базаровдун ысмы берилди. Салтанатка атактуу өзбек режиссеру Али Хамраев Италиядан келип катышты. Бишкекте жеке менчик колго өтүп кеткен Туңгоч театрынын имараты мамлекетке кайтарылды. Мурда бул имаратта улуттук филармония болчу да, жанагы Чүй проспектинде. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев 24 сентябрда кармалып 1 май сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ушулардын ичинен мүмкүн Аскар Акаев жөнүндө токтолсок. Бул чындап келгенде коомчулуктун чоң кызыгуусун жараткан окуя деп айтсак болот. Анткени Акаев башка президенттерден айырмаланып Кыргызстанга качып кеткендерди айтам да. Кыргызстанга келип өз эрки менен жүргөндөгүсү, эркин жүргөндөгүсү. Бул коомчулуктун арасында көп талкууну жаратты да. Анан менден экс-президенттин макамын алып салды эле, ошону кайра калыбына келтирсеңер болот эле деп Жогорку Кеңешке кайрылгандагысы, албетте бул дүң эте тургандай эле окуя болду. Менин оюмча ушул ишке байланыштуу президент Садыр Жапаровдун маегинде айтылган анан бир 10 чакты жүйөсү бар экен да. Акаевдин жакшы жактарын айтып келип, бирок терс жактарын дагы атап кеткендегилердин арасында бир топ көпчүлүк колдой тургандай сөздөр айтылганда, мен да ошолорду толугу менен колдойм. Бир дагы каршы боло турган пунктусун көргөн жокмун. Эң эле чоң күнөөсү менин оюмча Садыр Жапаров аны иреттегенде башкараак айтты. Эң эле биринчи маселеси бул приватташтыруу маселесинде абдан колдон чыгарып ийген процесс болду. Эчтекен түшүнбөй эле элдерге таратып салды. Ошонун натыйжасында коррупция болуп кетти. Өнөр жайы талкаланды, айыл чарбасы талкаланды. Бирок менимче бул деле чечиле турган маселе болчу. Эң эле чоң маселе менин жеке оюмда президент Акаев өзүнүн 2 мөөнөттүк президент болуу убактысын аша чаап 3-чү жолу президенттик болуп шайлангандагысында болду. Шайлангандагысында белгилүү, ал кандай уткандагысында көпчүлүк айтып жүрөт азыр. Эгерде барбай койсо Кыргызстандын тарыхы башка жол менен кетмек да. Өзү демократ болуп, батыштын да колдоосуна ээ болуп, Кыргызстандын элинин арасында да аброй бир топ эле бир деңгээлде болчу. Ошо 2000-жылкы шайлоодон кийин 2000-жылкы шайлоого катышпай эле койсо 2005-жылкы окуя болмок эмес да. 2005 эмес да, 2002-жылкы Аксы окуясы да болмок эмес. Ошол эң эле чоң катасы, эң эле чоң мындай терс жыйынтыгы ошо шайлоого баргандагысы болду да. Эгерде ошол болбой калганда мүмкүн эч кандай кайрылуу да болмок эмес, эч жака чыкпак да эмес. Азыр болсо мына быйыл 80-ге чыгат ноябрь айында. Ошо 2015-жылдан бери Москвада МГУда профессордук кызматта иштеп, бир топ эле жыйынтыктарды көрсөтүп, Россиянын бийлиги менен жакшы мамиледе да. Анан изилдеп иштеп аткан маселелерин карап көрсөк, Кыргызстанга байланыштуу чыгарса да абдан аз, негизинен Россияга байланыштуу президент Путинге дагы жеткизилген маалыматтарды чыгарып атат, прогнозун дагы айтып атат. Бул жагынан алганда, чындап айтсам, Кыргызстанга келе тургандай зарылдык жок го деп ойлоп атам да. Келсе дагы эч ким аны камакка албагандан кийин эмне зарылдык бар, экс макамды кайра алгандан эл мамилесин өзгөртпөйт, кандай болсо ошого эле мамилени уланта берет. Же ага бир пайда алып келбейт. Анысы деле эгерде бияктан таба турган ошо экс президенттиге макамдалгандан таба турган пайдасын көрсө, эч ага эле көрмөк да. Эч ага эле көрсө керек менин оюмча. Азыр алгандан кийин эмне кереги бар деген ой келип атат да. Менин оюмча бул Кыргызстандын биринчи президенти болгон Аскар Акаевди эстен чыгарбасын деген эле кадам болуш керек деп ойлойм да. Мына 15 жыл болду президент Аскар Акаев. 90-жылдан 2005-жылга чейин 15 жыл.
Анын ичинде жанагы сиз айтып кеткен жанагы 3-чү мөөнөткө шайланганы. Элдин баары кабыл алганы о авторитаризмге өтүп бараткан деп. Чехиянын президенти алып көрөлү, Вацлав Гавел. Мен санап көрдүм эле 12-13 жыл болуптур. Айырмасы болгон 2-3 эле жыл. Бирок ал аябай демократ. Чындыгында 2 мөөнөттөн 4 жылдан ашык болбош керек болчу. Бирок анын учурунда дагы жанагыдай окуялар болуп атат. Биринчи шайлаганда аны парламентте шайлаптыр. Анан бул парламентте шайланган жалпы элдик шайлоо болуш керек деп 1 жылдан кийин 2 жылдан кайра шайланган. Андан кийин Чехословакия 2-ге бөлүнүп, Чехия Словакия болуп калды. Бул жаңы мамлекет деп жанагы Шылтоо Акаевдикиндей эле да, жаңы конституция кабыл алынды деген окшош. Анан Словакия өзүнчө бөлүнүп кетти, Чехия өзүнчө деп кайра шайланып, дагы 2 жолу, 2 мөөнөткө. Ошонун баары бириккенде бир 12-13 жыл болот экен. Айырмасы болгон 2-3 эле жыл, бирок Акаев диктатор, Вацлав Гавел демократ. Чехиянын даңтына турган. Аябай да тим эле эме. Дагы бир атын көрсөтө турган ошо да. Эм дүйнөдөгү эң демократтардын бири да Вацлав Гавел. Дагы бир нерсе, менин оюмча негизгилердин бири болушу мүмкүн. Акаевди жанагы 5-жылы митингдер болуп атканда эч ким кубалап бирдеме кылалы деген эмес. Болгону эл чогулуп митинг өткөрөлү деп аткан. Ага кол салуу деле болмок эмес. Өзү качып атат. Ошол эң чоң катасы менин оюмча. Ал болсо армиянын эмеси болчу да. Главнокомандующий. Качканы анда дезертирлик кылып атпайбы? Биринчиден аскерий кызматтан дезертирлик кылып атат. Экинчиден саясий дагы дезертирлик болуп атпайбы? Бул менимче аябай кечирилгес нерсе. Офицердин эмеси боюнча, кодекси боюнча согуш талаасынан качпаш керек эчким. Чыккынчылыкка тете болуп калат атпайбы? Ушундай бир чоң нерселер бар. Бул албетте мындай талашсыз нерселер. Мунун бардыгы келип чыккандагысынын негизги себеби ошо биринчи 5 жыл, андан кийин экинчи 5 жыл президент болуп турганда колунан башкаруу тизгинин башкаларга алдырып ийди дагы. Анан 3-чү шайлоого барганда ошолор башкарып калгандагысын байкабай калды. Анан барбайм дегенине карабай, аны барасың деп түртүп койду. Түртүп койгондон кийин анан акыркы 5 жылда кылып аткан иштеринин бардыгы тескерисинен чыгып атат дагы, өзү бир туюкка калып келип такап алды да. Менимче ошол Садыр Жапаровдун айткандагы туптур. 10 жылдан кийин кеткенде бул киши абдан мындай дайым түрдө отурат болчу да, баары сыйлайт эле, дүйнөдө да сыйналат болчу, Кыргызстандын ичинде деле сыйланат болчу. Анан жана айтылып атпайбы эме деп. Өмүр бою адам 60 жыл, 70 жыл жакшы болуп жүрүп, бир жерден ката кетирип кылмышка барып койгон болсо, өмүр бою кылмышкер болуп калып атпайбы? Соттолгон болсо. Жактардын баарын унутулат дагы, анан бир нерсе менен баарын бузуп коет, туура. 3-чү эмеге өтсөк, жаңылыктардын тизмесин мен окуп берейин, 3-чү топту. Дүйшөмбү күнү Кыргызстан мамлекеттик тил күнү жөнүндө кабыл алынган мыйзамдын 35 жылдыгын белгиледи. Чоң маареке да 35 жыл. Ошол кезде советтик мезгилде кабыл алынган мыйзам. Экономика министрлиги тамеки баасын көтөрүүнү сунуш кылды. Сигареттин бир кутусу 10 сомго, электрондук сигареттердин баасы 100 сомго кымбатташы мүмкүн. 27 сентябрда Садыр Жапаров Бишкекте Жапониядан келген ишкерлер тобу менен жолукту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жапониянын JICA агенттигинин вице-президенти Сачико Имотону 26 сентябрда кабыл алып, Камбарата биргесин куруу долбоорун талкуулады. Башка маселенин арасында 25 сентябрда УКМК билдиргенге караганда Эркин Мамбеталиевдин баасы 490 миллион сомго жеткен мүлкү мамлекетке кайтарылды. 25 сентябрда Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эмаком курулуш компаниясынын баш директору Эмилбек Жусупов УКМК тарабынан кармалды. Антимонополиялык жөнгө салуу кызматынын жетекчиси болуп 24 сентябрда Жыйналы Орозбаев дайындалды. Ага чейин ал кызматты жетектеген Гүлшат Асылбаева экономика министринин орун басары болгон. Ушулардын ичинен жана кыргыз тили
десек болот го. Негизги окуялардын бири. Абдан көйгөйлүү маселе. Ошондуктан ушуну эле талкуулаганыбыз. Калган жаңылыктардын эле арасында бир топ кызыктуулар бар. Мисалы үчүн Япония менен болгон байланыш, инвесторлордун Кыргызстанга келип аткандагысы, жаңы жетекчилердин дайындап аткандагысы бир топ эле кызыгууну туудурат. Бирок анын баардыгы бул жанагы туундуда Кыргызстандагы өнүгүп аткан окуялардын ичиндеги экинчи иретте келаткандар. Ал эми Кыргызстанда туруп кыргыз тилинин 35 жылдык макам алгандагысын майрамдоо менин оюмча бул бир жагынан алганда башкаларды мен жинине тийбейм, бирок бир жагынан алганда албетте зарыл нерсе. А бирок экинчи жагында Кыргызстанда туруп Кыргызстанда кайсы башка тил менен сүйлөшүшүбүз керек эле. Эмне үчүн биз Кыргызстанда туруп кыргыз тилинде сүйлөгөндө өзүнчө майнам кылып атабыз. Шуну мага түшүндүрүп берген бир киши жок да. Бул деген эмне менен салыштырсак болот? Бул деген балык сууда сүзөт деген менен тең айтсак болот. Же адам жерде жашап атат, аба менен дем алып атат деген тең. Аба менен дем алганга уруксат алып. Ошону биз аба менен дем алганга закон кабыл алышыбыз керек экен да. Же балык сууда сүзгөнгө уруксат алган сыяктуу. Кыргызстандын ошо кыргыз тилинин маселеси бийик деңгээлге көтөрүлүп аткандагысынын алдыга жылдыра турган кадамы деп алганыбыз менен биз Кыргызстандын ичинде кыргыздарды кемсинткенге чейин апарганга тетеби деп ойлоп атам да. Бунун негизги себебин ачыш керек. Бул себеби деген бир топ. Албетте Советтер Союзунун курамында жүргөндө биз орус тилдүүлөрдүн үстөмдүгүнүн астында калганбыз. Бийликтин баардыгы, биз Пишкактын ичинде ал кездеги Фрунзенин ичиндеги карап көрсөк, орус тилдүүлөрдүн басымдуу көпчүлүгү бийликте болчу. Кыргызча сүйлөгөндөр анда-санда бийликке көтөрүлбөсө көтөрүлчү эмес. Ошол бойдон кыргыз тилдүүлөрдүн баардыгы орус тилге өткөнгө мажбур болгон, аргасыз болгон. Орус тилин билбесең алдыга чыга албайт болчусуң. Ошол инерция Кыргызстан эгемендүүлүккө жакын болгон ошо 35 жыл мурун 89-жылы, 90-жылдары кадам баштаганда ушул кемчиликти, ушул одоно бузган нерсени жок кылабыз деген аракет менен кабыл алынган. Тилекке каршы 35 жылдан бери ошол кездеги эле кырдаал өзгөрүүгө келатат да. Канча мынча өзгөрсө? Бир жакшы нерсе Кыргызстанга келген чет өлкөлүктөр көбөйдү. Ошолордун арасында кыргыз тилди жакшы билгендер көбөйдү да. Муну эмне деп түшүнсөк болот? Муну кыргыз тили оор эмес. Кыргыз тилинде сүйлөсө болот. Кыргыз тилин өнүктүргөнгө биз деген мыйзам менен чек коюп бардыгын мажбурлаганга зарылдык жок. Каалаган киши өзү эле үйрөнүп алат дагы сүйлөй алат. Болгон эмне кылыш керек? Мына мен бир топ чет өлкөлөрдө жүрдүм. Бир эле мисал Грузияны же Өзбекстанды алалы. Өзбекстанда карасаңар орусча сүйлөгөндөр баары эле сүйлөйт, түшүнөт. Бирок негизги тил өзбекче болсо, орус тилиндеги, орус улутундагы кишилер өзбекче сүйлөмөсө жооп бербейт ба? Мындай кадамга мына азыр 10-15 жылдан бери го дейм. Аябай күчтүү көңүл буруп аткан Казакстан болуп кетти. Кыргызстандан барган жаштарга казактын акылдуу, мындай аттуу, аштуу аксакалдар эле казак экенин, кыргыз экенин билбей эле казакча эмне сүйлөбөйсүң деп жөө коюшат экен, суроо коюшат экен. Мен казак эмесмин, ошон үчүн орусча сүйлөп атам десе, анда кимсиң? Кыргыз болсо эмне кыргызча сүйлөбөйсүң? Орустулар суроо коет. Демек бул эмне дегенди билдирет. Биз өзүбүздө отуруп алып туруп, орусчаны баары бир баягы мурдагыдай эле биринчи орунга коюп атабыз да. Мына Бишкекте эле жүрүп, Бишкек эмес, мен азыр Көлдө, Каракол шаарында бир топ жергиликтүү элдер менен иштешип атам да. Мектеп эмес, мектепке чейинки балдар мына сотканы кармап, орусча тил менен чыгып атат да. Демек бул мыйзам менен башкаргандан пайда жок экендигин далилдеп атат да. Шарт түзүш керек экен, же талап түзүш керек экен. Ошол шарттардын бири мыйзам. Мыйзам иштебей атат да. Мыйзам сен кыргызча сүйлөп деп койсо эле ошо жаш бала кыргызча сүйлөп калат. Сүйлөбөйт да. Аны үйрөтүш керек. Мына кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрүнүн арасында бир топ акылдуу балдар бар. Азыр цифровизация министрлигинде иштегендерди карап көрсөк, айтып атышат. Давайте сотовый телефондорго кыргызча сүйлөй турган, кыргызча мультфильмдерди көрсөтө турган, кыргызча бир оюндарды киргизе тургандай жаңы бир программаларды түзөлүп, киргизип коелу. Анан албетте ата-энеге тапшырма бериш керек. Ошону деген кыргызчасын көр деп талап кылыш керек. Ошондогулар орусчага кетпей, именно кыргызчага кете турганга бурулат да. Анын натыйжасында мектепте кыргызча окула баштайт. Мектепте окугандар кыргызча өйрөнгөндөн кийин, албетте мектептен бүткөндөн кийин университетке келгенде тапшыргандар именно кыргызча сүйлөш керек.
Мен азыр университеттерде сабак берем. Орусча өткөндөр көп. Кыргыз университети болуп туруп орусча өткөндөр көп болот. Мектепте айтып жөн эле коеюн. Орусча өткөндөрдүн бардыгы талапты коюп атышат азыр. Давайте кыргызча өтөлүк дейт. Кыргызчаны өткөнгө мугалимдер жетишпейт дейт. Мугалимдер өздөрү мектептен орусча окуп келсе, университетти бүтүп атканда орусча бүтүп атат, сабак бергенде ошол бойдон инерция кетип атат да. Демек советтер мезгилинде калган инерция дагы токтоп эле экендигин далилдеп атат да. Аны кантыш керек? Аны мыйзам менен эле чектелип калбаш керек деп ойлойм. Бул абдан модный сөз болуп кетти. Ар бир мамлекеттин ичинде жашаган элдин өзүнчө бир элитасы болот. Элитасы башкаларга үлгү же таасир кыла тургандай бир катмар, коомдун катмары. Ошолор биздин аксакалдар Кыргызстан. Аксакалдар болобу, аттуу баштуу мурун элдерге таанымал болгон адамдар болобу. Биринчи иретте кыргызча үйрөнгөнгө элди чакырыш керек да, өзүлөрү кыргызча сүйлөш керек. Ар бир жерге барганда ошо кыргызча сүйлөткөнгө, кыргызча мындай мамиле кылып алака түзгөнгө чакырыш керек. Андайды көрбөй атабыз. Бизде элитанын карап көрсөк, бардыгы тескерисинче өзүнчө чогулганда, мисалы үчүн Бишкекте азыр башка шаарларда да көбөйүп атат. Эмелер бар, спортивный залдар бар да, жимдер бар. Барсаң жалаң жаштар, көпчүлүгү 90% кыргыздар. Барып көрсөң, аралашып көрсөң, орус залында жүргөндө сезесиң да. Аттуу баштуу көрүнүктүү адамдар менен кошо жаш балдар жүрөт дагы, баары эч бир мындай ойлонбой же уялбай орусча сүйлөп атышат да. Анын үстүнө мисалы үчүн Кыргызстанда кабыл алынган мыйзамдын негизинде ошондой жерлерге бардык жарнама болобу, чакырык болобу же мындай талап коюп радио менен мисалы машинеңди алып кой деген эме чакырып болуп атпайбы? Орусча айтат, Анын баардыгы бирде кыргызча айтпайт, жалаң орусча. Анын албетте ошого жараша калгандар мамиле болуп атат. Демек мыйзамдын иштеп айткандасын ушул жерден эле көрүнүп атат да. Эгерде ошондой талапты койгондон кийин текшерүүчүлөр да көрүп турса, тез эле жасалат бул. Жарым жыл, бир жылга жетпей эле бардык жерде кыргызча сүйлөп. Бир моментте ошондой болуп кеткен. Көчөлөрдөгү жарыялардын баардыгы, жарнактардын баардыгы кыргызчаланат деп айтылган. Токтоп калып атпайбы? Мына азыр ошону кайра жүргүзө тургандай убакыт келди. Ошонун натыйжасында албетте биз көбүрөөк ошо кыргыз тилин өнүктүрө тургандай шартты түзгөнгө бурулат элек. Мамиле өзгөрүш керек, кыргыздардын өздөрүнүн мамилеси өзгөрүш керек. Кыргыздын өзүнүн мамилеси өзгөрмөйүнчө болбойт. Мына япондор келип алыптыр 2 ай 3 айдын ичинде кыргызча сүйлөп атканын көргөндөн кийин башкаларга эмне бул проблемамы? Тем более өзү кыргыз болгондон кийин, өзү ушул жерде туулуп аткандан кийин кыргызча сүйлөп атам дагы орустун аркасынан кошуп кетип атам да. Бул деген ошо инерциянын эле дагы эле таасир кылып аткандагысы. Москвада мен бир 91-92 жыл бир чоң конференция болгон. Анан ал жерге Америкадан бир профессор келиптир, Юджин Хаски. Таанышсызго, Флорида университетинде азыр. Анан таанышып калып, мен айттым, мен Кыргызстандамын десем, мен Кыргызстанды изилдеп жүргөн адаммын деди да. Анан биринчи эле сөзү мындай болду мага. Кечирип коюңуз, мен кыргызча азырынча үйрөнүп сүйлөй элекмин деп биринчи эле айтканы. Карабайсыңарбы? Мамиле такыр башка. Москвадан болгон мамиле таптакыр башка болуп атпайбы? Москванын үстөмдүгү ошол кезде мындай байкасын, мындай азыркы заманга караганда байкалчу эмес да. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш болчу. Азыркы талап менен карап көрсөк, алар үстөмдүк кылганда биздин үстүбүздө басып алгандагысы дааны көрүнөт. Эмгичи? Мына Бишкектин жанагы Свердлов, Октябрь райондорунун атын өзгөртөлү десе түбөлү өзгөрүлүп элек. Алар деген каршы чыгып аткандагысын нече кылып билдирип койбойду. Тышкы иштер министрлиги тарабынан айтылып атат. Лавров өзү. Бул деген эмне дегенди билдирип атат. Биз дагы эле алардын сүйрүп алган жолуна чыга албай атабыз дегенди билдирет. Убактыбыз аяктап калды. Анда рахмат сизге. Биз өтүп бараткан аптанын негизги окуяларын талдаганга аракет кылдык. Бизде конокто Кубан Абдымен болду, белгилүү журналист жана саясаттануучу. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.